Чүй облусунан 1438 зыяратчы чоң ажылыкка даярданууда. Бул маанилүү сапарга чейин алар сасык тумоого жана менингококк инфекциясына каршы милдеттүү эмдөөдөн өтүшөт. Бул чаралар инфекциянын жайылышын алдын алуу жана зыяратчылардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт. Сауд Аравиясы ушундай талаптарды койгон. Ал эми эмдөө албагандарга виза берилбейт жана алар ажылыкка бара алышпайт. Биздин группа өзүм кошулуп 45 кишибиз. 45 кишинин баардыгы алат, отказ беребиз деп алдын ала айткан киши жок. Болгону кээ бир адамдарда убактылуу ошол температура болгондуктан бул ошол дары сайып аткан врачтардын көрсөтмөсү боюнча болбойт экен. Анткени кичине температурасы түшүп, ден соолугу ордуна келгенде алат экен. Ошонтип эле убактысыз жылдырылгандар болбосо, калгандардын баардыгы алып атат. Каршылык көрсөтүп, албайм деп отказ бергендер жок. Дарыгерлердин айтымында эмдөө адамдын жеке саламаттыгын гана эмес, тегерегиндеги башка адамдарды да коргойт. Бирок Чүй облусунда акыркы мезгилде эмдөөдөн баш тартуу чоң көйгөй бойдон калууда. Учурда аймакта 4000ге жакын вакцина алуудан баш тарткан адам бар. Мына өзүңөр байкадыңар болуш керек. Мына ажыга бараткандар деле булар биздин өзүнүн дин өкүлдөрү көпчүлүгү ажы Сауд Аравиянын талабы боюнча алып жатат. Ушундай эле вакцина бизде балдар деле алыш керек да. Анан ошого мен бүт ата энелерге кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө баягы диний көз караш дегенди унутсаңыздар. Себеби бүгүнкү күндө көпчүлүк биздин жаш балдар ошол мектеп босогосун аттаганда эле ошол ооруга душар болуп атат. Себеби алардын көпчүлүгү себеби ошол эмдөө албай калган жарандар болуп атат. Эпидемиологдордун маалыматы боюнча быйыл Чүй облусунда кызамыктын 240 учуру катталган. Бардык ооругандар эмдөө алуудан баш тарткан үй бүлөлөрдүн балдары. Дарыгерлер вакцинация ар бир медициналык мекемеде жеткиликтүү экенин эскертип, ата энелерди балдарын өз убагында эмдөөгө чакырышат. Мы все прививки от ковида и до этого все прививки. Мен ковидтен баштап, андан мурда да бардык эмдөөлөрдү алып жүрдүм. Мектеп кезинен бери совет мезгилинде бизде дайыма эмдешчү. Ар 2-3 айда жарым жыл сайын эмдөөдөн өтчүбүз. Ошентип бүгүнкү күнгө чейин Кудайга шүгүр жараткандын буйругу менен аман эсенбиз. Ден соолугубуз жакшы, эч кандай көйгөй жок. Живы, здоровы и целы. И никаких проблем нет. Ажылыкты уюштуруучулар эмдөө ар бир адамдын ден соолугу үчүн маанилүү экенин баса белгилешет. Ал эпидемиянын алдын алууга жана өмүрлөрдү сактап калууга жардам берет. Эмдөөгө жоопкерчиликтүү мамиле коопсуз жана ден соолугу чың келечекке карай кадам. Назира Бегалиева, Айсулуу Өмүрзакова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Сыгата району.